Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино жылдызы Асылгүл Набиеванын бүгүн 75 жылдык мааракеси Чүй театрында белгиленүүдө. Өзүңүздөр билгендей, бул 75 жылдык маараке май айында Чүй областындагы бардык район шаарлардын маданият үйлөрүндө белгиленген. Ал эми бүгүн жогорку деңгээлде мына ушул Чүй театрында белгиленүүдө. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй кыргыздын боз үйү тигилип, сахнада жаңы спектакльдер жана ошондой эле келген коноктордун жакшы куттуктоолорун сиздерге чагылдырып беребиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Чоң спектакль ойнойбуз. Бул кыргыз театрларынын арасында азыр жаңылык болуп кирген атат. Менин түшүнүгүмдө, менин көз карашымда Кубатбек Дүйсүбалиевдин Күн автопортретин тартып төлөк деген кино сценарий болуп жазылган чоң китеби бар экен. Мына ушунда азыр жаңы биздин кыргыз искусствосуна кадам таштап келаткан режиссерлорубуз ушу алдыга көз карашы түйүс аттанып билегин түрүп келаткан Чагалдак Замирбеков деген балабыз бар. Ушул койду башка эмнени айтайын, бул аябай психологический философиясы күчтүү өтө мындай чыгарма экен. Балдардын аркасында сөмпөлөм окуудан келатканда балдарга жете албай келатканымды түш көрөм. Мен ошондо канчанчы класста элем? Биринчиде. Биздин эл артистибиз, биздин театрдын сыймыктуу ардагери Асылгүл эжекебизге 75 жылдык мааракесин өткөрүүнүн алдында турабыз. Кудай буйруса, бул мааракеде Асыл эжекебиз жөнүндө документалдык фильм, ошондой эле дагы иш-чаралар, андан тышкары чоң спектакль көрсөтүлмөкчү элге. Асыл эже жөнүндө айтсак, Асыл эже өтө уникалдуу бир мүнөзгө ээ киши да. Сахнада болобу, жеке жашообузда болобу, эже менен жаштарга жаштар мамиледей тамашалашып, баарын туура кабыл алып, анда-санда эркелеп кетме жайы бар эжебиздин. Ушундай бир уникалдуу адам. Эми Асыл эжебиз, Набиева эжебиздин бүгүн мына бу Термечиков атындагы Чүй областтык драма театрынын мына бу жаркыраган залында турабыз. Асыл эже жөнүндө айта берсек, өзүнчө бир жомок, өзүнчө бир легенда. Асыл эжебиз ошо нарындан баштаган эң алгычкы иш жолун, ошо нарында жүргөндө эле Асыл эженин аткарган ролдорун, образдарын көрүп, эженин жакшынакай сулуулугун, ушунчалык бир талантын көрүп биз суктанчыбыз да. Кийин анан ушу Бишкекке келгенден кийин эже менен жакын байланышып, жакын болуп, чыгармачылыктан жакын болуп, мындай мамилелерибиз түз болуп, көңүлдөрүбүз түз болуп, эже менен мындай бир абдан бир туугандай мамиледе болуп калдык. Эми эже жөнүндө мунун аткарган образдары, ролдору бул өзүнчө бир тарых болуп калды да. Бул эч качан өчпөй турган образдар. Мындайча айтканда, эже өзүнүн бир өчпөс жылдызын жандырып койгон адамдарыбыздын бири. Ошондо мен Асыл эжени бүгүнкү 75 жаш торколуу тою менен чын дилимден куттуктайм. Эже, сизге дагы бекем ден соолук, узун өмүр, дагы чыгармачылыкта канатыңыз талыбай бийиктиктерге уча беришиңизге биз тилектешпиз.
Шеркеева атындағы сыйлықтың ээси болдыңыз. Эл аралык Чыңгыз Айтматов сыйлығының жана Түрксой эл аралык уюмунун медалынын ээси болуп, кыргыз искусствосунун эл аралык аренага алып чыккан инсандардын бири деп сизди жогору баалайбыз. Өз тажрыйбаңызда жаш актер, актрисаларга берилгендик менен өткөрүп, келечек муунду тарбиялап келесиз. Убагында өзүңүз далай заркарлардан тарбия алгансыз жана сизден тарбия алган жаштар кыргыз искусствосуна көрүнүктүү салым кошуп, эстафетаны алган колдор татыктуу болот деген ишенимибиз күчтүү. Уюштурууну бул чоң майрамды Чүй обласы анан биздин театр жасап атат. Чүй обласынын губернатору китеп чыгарганга жардам берди. Өзүбүздүн театрдын коллективи бүт жапатырмак киришип, азыр бизге жаңы директор келген, Замирбек Биттурович деген. Бул аябай мындай организатор, уюштургучу абдан күчтүү бала экен. Силер кам санабай артисттер өзүңөрдүн ишиңерди кылып, сахнаны гана ойлогула, калган бул жагын баарын өзүбүз жасайбыз деп, ушу театр уюштуруп баардыгын жасап атат. Эми Кудай буйруса мына сен өтүп кетсин, мен баарыңыздарга мен ыраазымын. Менден таң атпай келип алып аткан 7 каналга ыраазымын. Набиева эжебиз мына кыргыз театр өнөрүнө чоң салым кошту чынында. Анан мындай да bu Kırgızistan'daki en döngülük üstünde tiyatr деп аталган Нарын театры бұл татал турмуш болду аларда чынында. Себеби 6 айлап, 5 айлап гастролдо жүрүшчү. Мына ошол мезгилде Набиева ошол театрга барып, жаш кезинде окууну бүткөндөн эле барып ошол жакта иштеп калды. Иштеп калып, Нарын театрынын жетишкендиктерине, ийгиликтерине кошкон залымы зор. Ана мындай нерсе бар да, областык театрдын ичинде Капар Медетбеков Советтер Союзунун эл артисти болду. Мына ошодагы театр бул коллективдүү нерсе, жалгыз адам эч нерсе кыла албайт. Мына ошо Капар Медетбеков менен партнер болуп иштешип жүрүп деп, ошол ийгиликке дагы кошкон залымы зор чынында. Анан кийин гана мына Чүй театрына келип иштеп атат, болбосо жаштыгынын баары дегендей, орто жашка чейин дегендей, Нарын театрында эме ак кар көк бүз деп коебуз го, ошол жакта иштеп келди. Өзүңүздөр көргөндөй эл артистибиз Асылгүл Набиеванын 75 жылдык мааракесине арналган иш-чара жогорку деңгээлде өттү. Ал эми бүгүнкү коюлган күн авторитетин тартып бүтелек спектакли мындан кийин дагы Шашен Термечиков атындагы музыкалык драма жана сатира театрына коюлмакчы. Андыктан сиздер да келип, мына ушул спектакльди көрсөңүздөр болот.